Казакстан президенти түрк мамлекеттеринин уюмунун 12 саммитине катышты. Эскерте кетсек, ал Азербайжандын Габала шаарында өтүүдө. Касым-Жомарт Токаев бүгүнкү күндө тымуу таасирдүү жана кадыр барктуу структурага айланганын, ал достук мамиледеги түрк элдерин бириктирип турганын баса белгиледи. Ага көптөгөн өлкөлөр кызыгууда. Казакстан түрк тилдүү мамлекеттеринин уюму плюс форматын түзүү идеясын колдойт. Бул кызматташтыкты кеңейтип, тымуунун эл аралык кадыр баркын жогорулатат. Тымуунун башкы максаты аймактагы туруктуулукту жана тынчтыкты бекемдөө. Касым-Жомарт Токаев түрк мамлекеттери коркунучтарга каршы туруу жаатында ийгиликтүү кызматташтыкты жолго койгонун белгиледи. Бирок жетишкендиктерге токтолуп калууга болбойт. Чек арасы жок жаңы коркунучка, кибер чабуулдарга биргелешип каршы туруу зарыл. Бул уюмдун алкагында кибер коопсуздук боюнча кеңеш түзүү аркылуу мүмкүн деп белгиледи мамлекет башчысы. Албетте, түрк мамлекеттеринин туруктуулугунун жана гүлдөп өнүгүшүнүн негизи экономикалык кызматташтык. Казакстан президенти түрк дүйнөсүнүн келечеги 2040 программасын толук ишке ашырууга көңүл бурууга чакырды. Бул жерде түрк инвестициялык фондунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу маанилүү. Мындан тышкары, Касым-Жомарт Токаев транспорттук логистикалык байланыштарды, анын ичинде Транскаспий эл аралык транспорттук маршрутун өнүктүрүү зарыл деп эсептейт.